Саламатсыздарбы, урматтуу Талас элим, Талас жерим, барыңыздарды ушундай чоң аземде көргөнгө абдан кубанычтамын. Алымкадыр Сабиржанович менен таанышканыма 3 күн болду. Биз бул тез жардам унаны алып келгенде мындай кичине толкунданып, кайсыл жака барып, кандай кылып өткүзөбүз деген маселе болду. Анан министрликке келгенде, саламаттык сактоо министрлигинин имаратына киргенде, кабылдамада эле жазылып туруптур. Жардамчысына айттым, ушундай көйгөй бар эле, ушул автоунааны тез жардамды Талас районуна таандык чоң алыш айыл өкмөтүнө өткүзүш керек деп. 5 мүнөттүн ичинде кабыл алып, 2 күн ичинде маселени чечип, тез жардам унаны Таласка Кудай буйрса ушул аземге туш келип алып келдик. Сизге Алла таалам ыраазы болсун, сизге бекем ден соолук каалайм. Анан урматтуу дарыгерлер, сиздер геройсуздар. Ушул перинаталдык комплекс Кудай буйрса аман эсен бүтүп, ушул жерде дагы ошол лентанын кесишине чогулушуна тилектешмин. Рахмат чоң. Анан дагы бир кошумчалап кое турган нерсе, кыргызда жакшы сөз бар. Атын айтса, куду сүйүнөт демекчи. Менин бир тууган агам баш демөөрчүсү Солтонов Тимур. Анан Алымкадыр агай, сизге терең ыраазычылык билдирем. Аябай көмөк көрсөттүңүз ушул иш-чарага. Рахмат чоң. Чоң айыл өкмөтүнүн кимиси келди. Тапшырык болгондарды анан кийин чыгып атканда скорый помощьту баарыңыздар көрүп коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Калпа Салуу аземинин катышуучулары. Биз дагы ушул учурдан пайдаланып бир-эки ыраазычылык сөз билдирип коелу. Бул жерде азыр абдан жакшы иш-чара өтүп атат. Анан бул Рыскулов Туман биздин жеке ишкер. Бул жеке эле бул азыркы скорый помощь машинасы эмес, улагында бизге айыбызга заманбап садикка салып берген мына фруктар. Анын ачылышына баарыбыз катышканбыз. Анан айыл өкмөт тарабынан бир аз ыраазычылык кат бар эле, ошону окуп башка уруксат этиңиздер. Чоң Алыш айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө кошкон зор салымы жана медицина тармагына көргөзгөн материалдык колдоо үчүн жеке ишкер Рыскулов Туман Болотбековичке ыраазычылык билдиребиз.